Özümün bir tuğan singdim. Benim başıma uşunca günlerdi sarı oturat. Ben ne deyişim bilmeye kaldım. Aylanıp keteyin sadır. Hem kanteyin. Aylam yok. Aylanıp keteyin 40-50 ay. Görüp durgan bolsoňar, özüňer tarazylap görgüleçi. Aynan ey, aynan kamçıyık ey. Bizge oşgan enelerdi korap kelgensin. Akırı kiçilige gögül burup koyşu aynan kamçıyık. No aynek, холодильник, бытовой техникалар бар эле ал жердечи. Ошону почти şu KAMAZга полный айбектин жүгүн жүктөп келген да мен. Boğazdan kakşap dimsadi. Eki şeyin bolgan düzgütüp alıp çıkıp ketişti. Dostlar, men бүгүн Нокен районундамын. Дал ушул Нокенде Гүлсара деген апа 1,5 айдан бери чалды. Айбек деген уулун жоготуп гана тим болбостон анын тапкан мал мүлкүн дагы өзүнүн жандаш бир тууганына алдырып, мындай жүрөгү кыйналып жаткан учур экен. Жүрүңүздөр анда бирге апанын мүлкүн ким тартып алды, кандай кылып тартып алды, баласын кантип узатты, мына канжытып отурган Гүлсара апанын өзүнөн сурайлы. Мына азыр кыргыз элине адилеттүүлүктү таба албай атканыңызды, балаңызды жоготуп, анын үстүнө мүлкүн, анын тапкан, ташыганын баарын алдырып турганыңыз боюнча бир өзүңүздүн оозуңуздан угайлычы, бир айтыңызчы, бир арманыңызды. 2023-жылы 2-июлдан бери азап тартып, кан жутуп, баламды жоготуп, баламдын бар 23 жылдык тапкан мал мүлкүн бир тууган сиңдим Молоев күйөө алам талап тоноп бала чакасы менен алып чыгып кетип, аз кеси мен энелик укугумду тебелеп, кордуктай экенине чыдабай, биз жарым айдан бери сени издеймин. Аллага шүгүр, келгениңе рахмат балам, айланып кетейин. Балаң өлдү деп кабар келди. Андан мен Арслан бопто жашайт элем, аяктан баламы сала турган кровать эми көмөйүн деп, эми көр болсом дагы, орукчан болсом дагы артында бир эле энеси мен бармын, башка эч кимиси жок. Балаңыздын балдары, үй бүлөсү жок беле апа? Жок болчу. Москвадан Эрмамат иним звонт этип, эже баланын артында бир эле сиз барсыз. Бул баланы кайсы жерден тайтасын, үйүнөн чыгарасызбы же өзүнүн үйүнөн чыгарасыз деп звонт этти. Ана мен айттым, 45ке чыккан бул бала өз үй салган, жашаган же мына үй, жашаган үйү, ошол үйдөн чыгарамын дедим. Анда тезирээк барып, үйгө барып туруңуз деди. Мен ушу 2018-жылы Москвадан супер МАЗ машина сатып алгам да. Сатып алганда ошо Раматылык Айбек ошо үйүмө деп жүктөр бар эле да, вещтери. Ошо үйүндө ошо строй материал, мына айнек, холодильник, бытовой техникалар бар эле ал жердечи. Ошону почти ушу КАМАЗга полный Айбектин жүгүн жүктөп келген да мен. Шуну менен кызым эки балам болуп, анан бул жерге келдик. Шул көпүрөнүн башына шундай келгенимде баламдын дарбазалары ачык, чоң ачык. Үйдө адамдар мүлк жүктөп атат. Ким болуп кетти деп шокко түшүп калдым өзүм. Кирип барсам эле Молоев, күйөө балам Молоев, бала чакасы менен бүт бар нерселерди бир КАМАЗга бир элик жүктөп, мени чырылдатып ыйлатып отуруп эле, мен ыйлап отурдум, албагыла дебедим, ушундай алып чыгып кетти. Бул жерде ата-энеси баламын мүлкүн талап алса, Москвада Максат аттуу уулу бар, Молоев Максат. Ал жердеги квартираларын анысы талап алып кетип атыптыр. Сиз балаңызды жоготуп, же боз үй, тиге үй деп келсеңиз, тескерисинче жүктөп алып кетип атат. Мага сабыргыл, балаң өлдү, сабыргыл деп айтат экен десем, жок. Тескерисинче бир маалда сиңдиминдин кызы бар экен, курсагы мындай, анысы дагы балаңды керек болсо бир звонок менен көмдүрүп салабыз дейт. Андан кийин бир маалда сиңдим далдаңдап көчөдөн жүгүрүп кирди. Мен урганы келди да, жабозуңду деп кыйкырып, жабозуңду керек болсо балаңды Москвага көмдүрүп салам, колуңа эмне келет деди. Айнан Кудай, ай Кудай деп баздап какшап түңсады. Эки чейин болгон мүлкүдү жүктөп алып чыгып кетишти. Мындай басмачылык, мындай зордук зомбулук кылып бирөөнүн мүлкүн талап тоногонду биринчи жолу көрүшүм.
singdimen gördüm, güye olaman gördüm. Кыргыз элим, урматтуу менин катталуучуларым, эми күндөн күнгө ушинтип кыргыз бири-бирин аябай мындай чын айтайынбы, байлык үчүн жанталашып көп тоногон учурлар көп болуп атат. Өзүңүз да ичинен ушу көргөзүп берсеңиз, апа, кайсыл жерден окуя болду? Ушул Мына кыргыз элин баарын Айнан көрсөтүп кетейин. жүрүңүздөр. Апа, бул үй качан курулган? Балаңыз качан курган? Бул үйдү, бул жерде өзү Калымбетов Эрмамат, инем Калымбетов Эрмамат алып берген жер экен. Калымбетов Эрмамат менин балама саткан үй бул. Ошондой кылып биринчи забырларды курган, забырларды улум Көчкөнбай, Өскөн, Али Мухаммед баласы менен Азимбаев устасы бул жердин. Ушулар биринчи курганда ошо немелер менен забор менен бул немеси. Жылы качан эле апа бунун? 15-жыл. 15 жыл баштаган. Андан кийин анан бул үйдү кура башташкан. Эми баш аягы Анан- бир 10 жылдан бери курулуп келаткан үй экен. Аз деле Жашап бүтө келет. элек да. Бүткөн. Ошо бүткөндө балам өлүп турат. Эми буякта ичкерин да көрсөтөйүн. Көргөзсөңүз. Ушу мына кичинекей эле үй. Бул өзү неме менен эле бүткөн үй. Тиги блок менен салынган. Блок менен салынган, ушу усталар салган. Мен бул жерде өлүгүн көмүп бала чыкам, андан кичине балдарым бар эле. Ошо балдарымдын колундагы акчалар койлорун саттырып көмүп бергиле балам дедим. Калымбетов Эрмамат баламдын өлүгүн жеткизип келгин. Мага баламдын өлүгүн жеткизип кел дедим. Ошентип инем Эрмамат өлүгүн жеткизип келди. Алып келди, коюп беришти, коюп. Анан балдарым көмүп жыйыштырып, ошо элдеги салтты кылып, элден кем болбосун, артында баласы болбосо, бир эле мен энесимин, аз келсе мен оорукчанмын, сахар жеп, кан тоорусу менен ооруп, көзүм дагы көрбөйт. Андан кийин бир жылдан кийин, жылын өткүзгөндөн кийин инфарктта болуп калдым. Баламдын 23 жылдык мал мүлкүн баары жогун талаптанып алып чыгып кеткен аз кегенсип, үйүнөн да чыгарып бергиле деп сот чечим чыгарыптыр. Бир тараптуу карап веселение кылып отурат. Азыр сизди ушул үйдөн сүрүп чыгарыш деп турат, а? Чыгарам деп турушат. Ошо чыгарып бер, үйдөн сүрүп чыгарам дейт. Ал эми балаңыз кандай жагдайда бул үйдү алып, анан жана бир тууганымды отпайсызбы? Ага кандай жагдайда берип койгон? Бул балам Россия гражданы болгон. Анан бул Эрмамат буга жер сатат. Акеси, ал дагы граждан Россия, бул дагы гражданин Россия болчу. Анан бул 21 жылы жерин ээси жок болуп кетип, 21 жылы пайда болот. Анан Али Мухаммед акеси бар. Буну ушу баланы тарбиялап, атасы энеси менен кошо багып чоңойткон Али Мухаммед. Али Мухаммедти айтат, паспортуңузду алып келип, менин жеримди каттатып коюң аке дейт. Биздин оюбузда айнан такыр жамандык нерсе жок болчу. Биз бир тууганбыз деп ойлойт элек. Эч мындай кара душман деп ойлогон эмеспиз муну. Анан кийин Али Мухаммед алып келип Батмага берет паспортун. Батма Али Мухаммеддин паспортун мындай жылдырып коюп, өзүнө каттатып алат да, кара ниеттик менен каттатат. Мен балам өлгөн түнү Молоевдон уктум. Ушу баламдын жерин каттатып алган. Ага чейин мен эч кимден уккан эмесмин. Жерин каттатып алды деп. Эми мына 2 жылдан дагы өттү. Бардым, барбаган жерим калбады. Көзүм көрбөсө дагы эптеп темселеп сотуна, прокуратурасына бардым. Бирок бир эле кулак салып койгон жок. Мен ушу акыйкаттык бар бекен деймин. Ушу жашымда акыйкаттык издеймин. Оорукчан болсом дагы акыйкаттык издеймин. Айланып кетейин. Ташиев бизге окшогон энелерди коргочу. Биздин Жалал-Абадтан болот. Ташиев дагы эч качан мынчалык корлонгон энени көргөн эмесмин. Энелик укугум тебеленип, ушунчалык кор болдум. Айлам жок. Мен ушу силерге окшогон ишеничтүү блогер издедим. Ишеничтүү блогер издеп ушу менин ушу алып чыкса экен элдин арасына калкым чечсин шуну. Таразаласын. Ушу туурабы? Балам өлсө, артында бир эле мен болсом, баламдын бар мал мүлкүн талаптанып кетип, аз келсе үйүн тартып алышка аракет кылып отурса, бул туура эмес акыры. Ушу эл деле чечсинчи. Акыры эгер ага окшогон энелерди коргоп келген Ташиев
жеткен болса şunu bir hakikat kılıp versinçi dep suranat adam elden de suranamın. Kudayga şükür sizlerge okşagan bizge okşagan korlagandardı jarka alıp çıkkan jurnalistlerge ming rahmat aytamın sizler bolbosaňar aldılar alsızlardı jep tişteyt go mınday bolgan bolsa özümün bir tuğan singdim menin başıma uşunça günlerdi salıp oturat. Men ne deyişim bilmey kaldım aylanıp keteyin sadır. Güyüp ketutamın bolanın güyütü jaman eken. Düşmanıma da ıra görmeyin bu günderdi. Aynen ayınlar aynen kamçıyık bizge okşagan enelerdi korgap kelgensin. Akırı kiçinime gömül burup koyşu aynen ayın kamçıyık. Ballı apa, sabır kılın. Sala olunuzçu biraz apa. Kudayga işengende işin edilen bu singlerime meselen bu şunçalık kara niyet kılganına karaganda men karz meselem balam karz mesele balam jerini ötküzüp algandan keyin bular 550 ming akça alıp maşina alıp minip alıp durmaloyев meselen güy olam 6 kara malı var ele birөө менен sotlaşıp çegin tartıp alıp meni balama satıptır. Ahırı Kudaydan dele kişine korkuş gerek de Kudaydan korkuş gerek bular. Meselen oşonday kılıp жүрүp Rossiyada иштеп жүрдüm enem özünün eken ne kıla enem öz üçün yaşap жүрөсүnçi men dilim uşayt berbeyin. Çoğun ele kişi olup kaldı 40'tan ötkөндөн keyin akıl esi jayında dep işine derler aralaşpagamın biröөгө akça berse akadil aralaşpagamın akçanın kolunda akçasındağı bölüp alışkın eken bari şu bir gana ejemdin balası gana algan akçaсын balam ölgöndөн keyin alып kelip berdi. Padmeden baga çalıp şu ölügün alıp geliş gerek. 120 ming karzım var ele. Oşonu ber dediler men. Kim ber dedi? Patmacem ber degende. Ölügün alıp kelebiz depçi. Degende jo men özüm apasını verem dep. Bir жылдан apasını özüne berdim. Bular bolsa taptakır algan akçaсын berişpedi. Jada kalsa üydü talaşıp atışat. Jada kalsa oşo balasынан kalgan üydü dagı bizge ötküzüp bergile. Maga bergile. Men ul satıp jeş gerek bar joktu. Dep oşonтип sotmos жүгүрүp чуркап жүрүp oşo азыр oşo başımdagı üydü dagı veselение kılışıp sottordagı veselение bir tarapты karap ele oşo batmanın paydasına çeçip oturuşat. Menin gözüm görбесе, kolumdan hiç nerse gelbese. Ahırı maga dele bir bororgan bardır sizlerge okşagan bororup kişine jarık alıp çıga turgan bardır. Maga okşagan edele mınçalık korlanıp ketse taptakır bolbay turgan. Sabır kılın. Aynen kırgız elim ay. Mınday mı kaçılardı taptakır görgen emesmin. Çiday albaymın. İnfak bolup kaldım sıkılıp жүрүp. Uşu jerde turgan Moloyev gelip büt balam tereklerini kırkıp beni korkutup seni gerek bolsa mıltığımda alıp gelip bala çıkan menen kırıp çıkıp ketem dep korkuttu. Arzdanıp bargan terörçülerdin suragan jok. Бул боюнча сиздин бир туугандарыңыз, өзүңүз көп бир тууган экенсиз, алар эмне деп Biz 11 tuğanбыз. 11 tuğan bolsok, bir tuğanların bardığı narazı da bul hakikatsız, bir adaletsiz, bir bolboğur işte bul mıkaçı, maşenik bul taptakır bul bir nimege tura gele turgan iş emes da bul uyat da bul taptakır uyat bul. Benim balam ölüp dursa. Балаңызды карыз, жолбозо мен куруп берген бул үйдү деп балаңыздын иштөө жөндөмдүүлүгү өзү кандай эле? Balam işte oşo akçаны жақсы tapkan üçün anam bular ortaga alıp durup kanın içip bütkönde. Balan karzı alıp 550 ming karz alabı bir adam. Ene men karz albagan akçаны kantip bular karz aldı. Men şunga aklım jetpeyt. Kantip bular karz aldı. Bala bir yerge şüvenisek kurmakçı mına жерге. Ошо шүвенцекти көргөзүп бериңиз. Көргөзүп беремин. Şu şüvenisek kurmakçı öme özüm balalı bolbogondan keyin bir 10 ayalga ылайыктап şüvenisek kurup koyayın. Dagı oşo жерге oşo ayallar tegүүчүлүк kılıp iştesin dep. Oşonga materialдарды alıp kelgen, şveni maşinalарды alıp kelgen. Şveni maşina, şveni sekке ылайыкталган materialдардын бүт барын жүктөп чыгып кеткен. Мына үйлөрдөгү холодильник, автомат кир машина,
Апа, сиз үйүңүздү бир сыйра көргөзүп берип Ооба, мына койсоңуз. ошо кухня, холодильник бар жок, бунда да бар эле. Ушунун баарын балаңыз өзү кухняларын баарын өзү жайгаштырган Өзү да. жайгаштырган, өзү акча, бирөө бир сом берген эмес. Мен деле бир сом акча берген эмесмин маселен. Балам өзү баарын өзү иштеп, Москвада жанталашып жүрүп иштеп, өзү бүтүргөн баарын мына ушуларды бүтүргөн. Азыр апа сиз баш аягы балаңыз өтүп кеткенине 2 жыл болуп калыптыр. Ушул жерде 2 жылдан бeri ушул жерде жашаймын. Отун өчүрбөйм, чырагын жагып, 5 убак намазымды окуп, жок дегенде окуган Куран дуаларымын, экзамдарымын соо тийсин деймин. Менде башка ким окуйт буга бир Куранды окубайт алар. Алар антпейт. Бир ошо эне гана энеге түшкөн гана азап болот экен баланын өлүшү деле. швейн цехтерин да көргөзүп бериңизчи. Ушуларда көрсөңөр, Кудайым эми кантейин. Эми балам өтүп кетти. Ушул жерге швейный цех куруп 5-10 ай иштете турган швея курмакчы экен. Эми Кудайым эми Ошо Айбек балаңыз ушул жерге мээнет кылып курайын деген экен да. мээнет кылып куруп ушу швейный эми өзүмдө бала болбосо жок дегенде ушу айылдан бир 5-10 ай иштетип, ушу жерге швейный цех куруп 2 этаж кылып ушу ишкана ачып берейин, жок дегенде деп аракет кылып калган экен. Ушу дагы сооп адамдарга деп ушу швейный цехти баштап түгүнө фундаментин куюп кеткен. Эми Аллахым ниетиме жеткизген болсо, инилерим бар, бир туугандарым бар, ушулардын жардамы менен ушу швейный цехти куруп, Айбектин атын коюп, ушу 10 адамга ылайыкташтырып болсо дагы эптеп ушу ишкананы ачып берсек деген инилеримдин дагы менин дагы оюм, максатыбыз бар. Ушу баланын аты өчүп кетпесин деймин, баласыз эле. Ошо эми кантейин, айлам жок, айланып кетейин кыргыз элим ай. Көрүп турган болсоңор, өзүңөр таразылап көргүлөчү. Ушулардын кылган иши туурабы? Бул эч качан бул акыйкаттыкка жатпайт. Мен Кыргызстандан акыйкаттыкты калкыма, элимен, мен ушу президенти менен башкасынан бүт мен акыйкаттыкты талап кылам, акыйкаттыкты күтөмүн. Келиңиздер анда урматтуу кыргыз элим, биргеликте ушул Гүлсара апага жардам берейли. Ал үчүн биз колдон келишинче ушул өзүңүздөр көрүп турган абалды бөлүшүңүздөр, бийликтин башына жеткирейли. Кыргыз элим бул данышман эл, бул адилеттүү эл, өзүнүн таразасын берсин. Мына апаны сыздатпай биз адилеттүүлүктүн аягына чыгайлы, ийгиликтөөлөрдү улайбыз. Биз мындан ары дагы мынакей апанын бир тууганы Батма дегенге сөзсүз микрофон сунабыз. Жана ошондой эле бул жерде курулуш курган адамдардын баардыгын сурайбыз. Чындыгында Гүлсара апанын баласы Айбек мырза ушул үйдү курганбы, ээлик кылганбы, биз далилдегенге аракет кылабыз. А сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Биз көрөштөрдү дагы улантабыз. Жүрүңүз апа. Рахмат.